Мен достор Түркиядамын. Караңызчы бул кооздукту. Мына ушундай деп айтсам ишенсеңиздер керек. Жок, мен Кыргызстандамын. Кадимки эле берметибиз болгон Ысык көлдөмүн. Бул кооздук мына ушул ажайып жер кадимки эле Жыргалаң мамлекеттик курорту. Мына ушул курорттун ушул акыбалга жеткени дагы өзүнчө бир кызык, анын тарыхы дагы өзүнчө бир кызык. Алдыда сиздерге кенен айтып беремин. Азыр болсо президент Садыр Жапаровдун апта башындагы эң олуттуу делген иштерин кыскача айтып берейин, кызык болот. Аягына чейин көрүңүз. Бул мырза Түркиянын омбудсмени Шериф Малкочту. Президент Садыр Жапаров менен жолугушууга келип отурат. Өлкө башчыга эки мамлекеттин акыйкатчыларынын ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү жөнүндө кол коюлган меморандумдун алкагында кызматташуу, тажрыйба алмашуу жолу менен кыргыз кесиптештери менен тыгыз иштешүүгө ынтызарлыгын билдирди. Кечээ омбудсмен институтунда эки тараптуу бир меморандумга кол койдук. Мындан кийин дагы эки тараптуу кызматташтыгыбызды биргеликте дагы күчтөндүрүүгө чечим кабыл алдык. Ал эми бул мырза болсо Япония эл аралык кызматташтык агенттигинин, башкача айтканда JICAнын президенти Акихико Танака. Ушул агенттиктин эң ириде элеттик тургундар үчүн салымы зор. Анткени JICA агенттигинин бир айыл бир продукт долбоору аркылуу чакан бизнес жүргүзгөндөрдүн саны өсүүдө. Президент Садыр Жапаров бул долбоорго улуттук макам берилгенин, жолугушууда тараптар эки өлкө ортосундагы экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтыкты илгерилетүүнү макулдашышты. Япония мамлекети бир айыл бир продукт өндүрүмү өнүмдөр үчүн потенциалдуу рынок болуп калат деген үмүттөмүн. Ооба, бул өнүгүүгө өр алган баткен. Айрыкча чек арага жакын жайгашкан элеттерге өзгөчө көңүл бурулуп жатканы албетте ар бир тургунду кубандырганы чындык. Ал эми былтыр чек ара окуясында жабыркаган турак жайлардын курулушу толугу менен бүтүп, үй ээлери жашап жатышат. Ички жолдору асфальттанып, жарыктандыруу иштери жүргүзүлүп, ичүүчү суу системалары салынып, айтор мамлекет аймакка жакшы көңүл буруп жатканы байкалат. Чек ара окуясында күйүп кеткен жана капиталдык ремонтко муктаж болгон үйлөрдүн ээлерине толук көлөмдө акча каражаттары берилди. Машинасынан же малынан ажырагандарга да акчалай кенемтелер төлөндү. Дегенибиз президент Садыр Жапаров берген тапшырмалар так аткарылууда. Аймактагы маалыматтарда Дикарим Алимбаев айтып берип, өлкө башчыдан дагы бир тапшырма алды. Ал Баткен облусунун социалдык экономикалык абалын, инфраструктурасын өнүктүрүү маселесине өзгөчө көңүл буруу. Шыбыр түшкөн Кытай делегациясы эмнеге толкунданып жатышат? Бардыгыбызга кызык болду. Сыртта болсо сырткы саясат башчы менен протокол башчысы талкууну тактап жаткандай көрүнөт. Жолугуу убактысы келди. Жеңин түрө даярдыкка караганда сыягы жемиштүүдөй, өтчүдөй көрүнөт. Ошентип президент Садыр Жапаров Шэньси провинциясынын компартиясынын парткомунун катчысы Чижауа Иддени кабыл алды. Анда Кыргызстан менен Шэньси провинциясынын ортосундагы соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүү, эки өлкөнүн ишкерлеринин ортосундагы ишкердик байланыштарды түзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Считаю необходимым продолжать укреплять практическое взаимодействие между Кыргызстаном и провинцией Шэньси. Видеого көз салыңыз. Президент менен жолугушуудан чыккан Кытай делегациясынын көңүлү ток, демек кызматташуу алакасы бекемделери айдан ачык. Кытайдын дагы бир делегациясы мамлекеттик Аларча резиденциясына келишти. Бул жакта болсо кытайлык кесиптештер менен биз да саламдаштык. Бул күнү президент Садыр Жапаров менен жолугушуу үчүн Шаньдун провинциясынын компартиясынын партиялык комитетинин катчысы Лин У келген. Жолугушууда маданий, гуманитардык, туристтик жана соода-экономикалык тармактарда кызматташууну өнүктүрүү боюнча пикир алмашуу болду. Делегация Кыргызской республики ознакомилась с достижениями провинции в экономическом, социальном развитии, посетила ряд предприятий, были установлены деловые связи между предпринимателями двух стран. В этой связи считаю необходимым
продолжать укреплять практическое взаимодействие между Кыргызстаном и провинцией Шандунь. Эки тараптуу алаканын бекемделиши, кызматташтыктын артышы, эмоциялар жана мимикалар аркылуу сүйлөшүү бул да аздык кылат. Пикир алышуу кат жүзүндө уланды. Постоянно повышает новых проливов, и там проект уже стал консолью. Минкаптын төрагасынын орун басары Идил Байсалов президент Садыр Жапаровго эмне деп жазды экен? Президентке кагазга эмне жазып берип аттыңыз? Жанагыл эмени переводдон эметпей калышты. Биринчи жарым жылда ушул Шандун менен Кыргызстандын ортосуна $140 миллион киреше. Анан президентибиз менимче Садыр Нуркожоевич ошого угуп анан тактап өзү туура эле угуптур. 1 миллиард юань деп айтылды да, мен 1 миллиард юань бул $140 миллион деп. Бул эми көрүп атасыздар, биз жакынкы кошуналар менен да андай соода көлөмүбүз ошол тетиги алыскы Тынч океанынын жээгинде чоң провинцияда, ошондуктан бул секретарь албетте келип аткан саясий эле гана мааниси эмес, бул соода жагынан дагы биз $140 миллион бир эле жарым жылда. Ошол провинциядан биз автобустарды алып келип атабыз, анан Кытайдан баягы энергия тармагына көп инвестиция жасап атышат. Азыркы жолугушуудан кийин дагы бир жаңыча кадамдар болду, кошулду. Сөзсүз түрдө, албетте бул провинциядан мына мен сизге айтып коеюн, жакында президенттин тапшырмасы менен мен өзүм Шандунга, ошол Циндао шаарларына барып келгем. Ошол мисалы жанагыл эле бизде ошол провинциядан өтө көп бизге көлөм товар керек болсо бул жерде эмерек буюмдарыбыз, кийимдерибиз деле ошол Шандундан келет. Бирок ошондон да тышкары, мисалы азыр Корея же Япониядан жанагыл машина арабаларыбыз келип атпайбы? Ошолор дагы Циндао портунда көбүнчөсү баягыдай токтоп калды, минтип калды. Азыр буюлса биздин түздөн түз биз президентибиз демилгелен курула турган чоң трансконтиненталдык темир жолдун ошонун Циндао, Шандундан Европага, башка мамлекетке, Жакын Чыгышка, Орто Азияга бара турчу көлөмдү дагы ушул Шандун эле бизге айтса, биз өзүбүздүн эле значит порттон чыккан товарларыбызды сиздерге жөнөтөбүз десе, ошол эле бизге жылына $1 миллиард чейин өтө чоң көлөмдөгү кирешени алып келди. Жолугушуунун соңунда тараптар өнөктөштүктү тереңдетүүгө жана Шандун провинциясы менен ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнү макулдашышты. Сентябрь президент Садыр Жапаров Скөл облусунун Ак Суу районундагы капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөн Жыргалаң санаторийине барды. Дагы жасап койгондор бар экен, атаң бир бай сындап коюштур. Мына может дагы жакшы жасап коюптур. Кара бак, как буяктан бар экен. Капкара. Азырда мына аяктап коюп неме. Ондай вактап койгон турбайбы? Көп жылдар бою санаторий Кыргыз Республикасынын профсоюздар федерациясынын балансында турган жана жараксыз абалга келген. Ал эми 1995 жылы санаторийдин тазалоочу курмалары эскирип, талаптарга жооп берген эмес. Ошондон бери ал жерде эч кандай реконструкция жана оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Дал ушул мамлекеттик курорттогу азыр жаңы жасалган курорттогу номерлерди мен силерге тааныштырып айтып берейин. Бул жерде кадимгидей эле дүйнөлүк стандарттарга туура келчү 5 жылдыздуу мейманкананын тибиндеги жасалгалар мына ушул биздин өлкөдө деле бар. Көрүп атасыздар, бул жагы болсо жата турган бөлмө экен, эсал бөлмөсү. Бул болсо бурчта заманбап технологиялар менен кадимгидей мынакей ашкана бурчу бардык шарттар түзүлгөн. Азыр болсо бул жерде тамактануучу жай. Бул жердеги курорттогу ар бир санузел бул жакта. Ар бир номер мына ушундай мыкты шарттарда түзүлгөн. Атайын мынакей көрүп атасыздар, эс алуучулардын ыңгайлуулугу каралган шкаф. Ал эми жаркыраган бул абалы 2023 жылы санаторий Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын балансына өткөрүлүп берилгенден кийинки көрүнүшү. Бүгүнкү күндө 37 коттедждин жана 4 кабаттуу корпустун курулушу аяктады.
курортто негизги дарылоочу фактор болуп бул минералдык суулар эсептелет. 1960 жылдары бургулоонун негизинде 1,5 метр тереңдиктен мына ушундай суу чыккан. Бул өңсүз, түссүз жана химиялык жактан жытсыз эсептелип, составы Грузиянын Амбастумани тоо курортунун составына оп-окшош. Негизинен курортто булчуң аппараттары, нерв системалары, ошондой гинекологиялык ооруларды дарылоого негизделген. Курортто дарылоонун эффективдүүлүгү эң жогору, тактап айтканда 96%га чейин барабар. Мындан тышкары санаторийдин аймагында 6 жаңы бассейндин, ашкана жана административдик корпус курулган. Ал эми бул конок үйлөрдүн уникалдуулугу анын акыркы технологиялары менен жабдылганында. Бул үйлөргө мобилдик тиркемелер менен башкаруучу системаны койдук. Ар бир үйгө көрсөтүп кетсем, мындай программа бар экен, Тителок деген. Ошо менен бассаңыз, бул 7-чи коттедж болсо, уже эч ким не болбой калат, 7. Бесключевой доступ. Өзү ачылат турбайбы? Өзү ачылып, өзү неме. Еще бул дополнительно мындай ключтөрү бар. Чип менен да ачса болот. Анан кийин эсли неме болсо, мындай неме дагы. Баягы печать менен. Колдун печати менен да коюп ачып, уже көрсөтсө болот да. Бул уже немени жок кылат да, жандай адамдын бирөө кирип, уже бүт баары доступ, уже чоң жакта болот. Баары көрүп турат, бүт прозрачно. Жыргалан курорттун капиталдык оңдоп түзөөгө жана курууга 150 миллион сомго жакын каражат сарпталган. Профсоюздар Федерациясы иштеген жылдары бою алар тараптан бир дагы жаңы объект курулган же болбосо объектлер капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн эмес. Эми минтип аты бар, бирок заты жок калган курорттук жайларды заманбап туристтик борборго айлантуу президенттин демилгеси менен чекеден ишке ашып келе жатат. Жогорку кеңештин депутаттары, Минкаптын мүчөлөрү, жергиликтүү тургундар жана элден обочолонуп тургандар булар Профсоюздар Федерациясынын өкүлдөрү чогулуп, президент Садыр Жапаровду күтүп жатышат. Туура баамдадыңыз, бул баннердеги сүрөттөр Афганистандагы же болбосо кайсы бир кырсык болгон жердеги сүрөттөр эмес, кадимки Жети-Өгүз жана Ысык Ата курортундагы бүгүнкү абал. Береки жакта турган профсоюз өкүлдөрү баннердеги курорттордун абалын көрүп беттери чымырап кеттиби айтор ким билсин. Дегеле бул жакты карагылары жок. Себеби өлкө башчысы келип, дал ушул сүрөттөгү абалды чечүү үчүн көчмө жыйын өткөрүп жатат. Садыр Жапаров Профсоюздар Федерациясы акыркы 30 жылда санаторий, курорттук жана туристтик объектилерди өнүктүрүүдө жана колдоодо эч кандай маанилүү натыйжаларга жетише албагандыгын баса белгиледи. 21-жылы силер 17 жылдан бери эки бөлүнүп алып чабышып жатасыңар, кызыл чеке болуп, чекелерди жардыңар бири-бириңер менен, кабинетиңерди талкаладыңар. Биз кийлигишели десек, жок, биз өзүнчө тармакпыз, биз силерге көз каранды эмеспиз дедиңер. Мыйзамыңарды оңдоп бир жалпы мамлекет үчүн бир пайда алып келчү мыйзам болсун. 29 кишинин эле мыйзамын, кызыкчылыгын көздөй бербесин десе, Евросоюзга чейин кайрылдыңар, дүйнөлүк коомчулукка кайрылды, ызылдаттыңар, кокуй эле кокуй, бизди жойгон атат, сойгон атат. Биз тескерисинче мына ушундай кылып бир жаркыратып, жакшынакай жардам берели деген максат менен ошентип кириштик эле. Анан ызылдатып, Евросоюздан бери келип, мага чейин кайрылгандан кийин мен токтотуп койдум. Токтоп тургула, аз тийишпегиле болду. Биз ишибиз менен далилдейли, анан кийин аны иш жүзүндө көргөзүп, андан кийин анан булар менен иретке салалы буларды дейбиз. Мына бүгүн ошол күн келип турат. Өзүңүздөр мына көрүп кыдырып чыктыңыздар. Мына Жети-Өгүздү карагыла, бүгүнкү акыбалыңарды. Бүгүнкү акыбалы мына могу. Кече тартып келдиңерби? Кече бүгүнкү акыбалы. Мына Ысык Атаны карагыла, кече бүгүнкү акыбалы. Бүгүнкү мына буякты карагыла. Силер жылына былтыр канча 550 миллион бюджеттен бергенбиз силерге мына. 550 миллион сом. Быйыл 600 миллионго жакын дагы алган атасыңар. Профсоюз системасына. Бул эми элдин акчасы. Биздин Кыргыз мамлекетинен силерге барып түшкөн акча. Ошону силер талап, тоноп жеп атасыңар. Бир тыйын салбадыңар. 30 жылда мен эсептеп чыктым, мына бүт финансисттер эсептеп келип мага берди. Колумда турат, керек болсо силерге да берем. 6,5 миллиард сом алыпсыңар. 6,5 миллиард.
6 тыйындык имарат салып койгон эмессиңер. Профсоюздар Федерациясына жыл сайын 600 миллион сомго жакын каражат бөлүнсө, акыркы 30 жылда жалпысынан 6,5 миллиард сом бөлүнгөн. Мындан тышкары 2021 жылга чейин республикалык бюджеттин эсебинен жыл сайын 5 миллион сомдон балдар лагериндеги балдардын ден соолугун чыңдоого каражаттар бөлүнүп турган. Эмне үчүн 29 эле киши биригип алып эле анан ошо бири-бириңерди башка састараны койбой эле талашып жана башчы коебуз деп атасыңар. Ким башчысы сиз азыр? Профсоюз башчысы коебуз. Ошол 6,5 миллиардты талап тоноп жеп жүрүпсүңөр да. Мына болгон секрет ошол экен, талашканыңардын, бийлик талашканы. Кызыл чеке болуп, кабинет талашып, эшигин талкалап, бири-бириңердин чекеңерди талкалаганы мына болгон эле секрет ушул экен мына. 6 тыйын салбапсыңар. Эгерде эң жок дегенде ушундайда бирден коттедж салып отурсаңар да 30 жылда, бирден диге курорт салып отурсаңар да 30 жылда 30 курорт салып койбойт белеңер. Азыр мына Жетөгүздө, Жалалабадта, мен өткөндө Жалалабадка бардым, көрдүм. Ысык Атада кертип жерлерин кошо сатып ийипсиңер. Мына ушул жерге болгону бир 150 миллиондон ашык беле сом кетти. А силерге быйыл 600 миллион берилип атат. Ушундайдан 3тү салат элеңер ошол. Ну путевкаларды киме салат могу жерге келип, киме салат? Эс алган кишини көрбөй эле мече мен. Кантип жатат бул жерге? Мен 2 жыл мурун уш жерге бир чет өлкөлүк бир инвесторду алып келип алып, өлбөгөн эле 4 чыйрагым калды, жердин катуулугунан калдым. Мен ойлопмун ба илгерки союз мездегидей таза бир мындай эмерек экен. Ваннасына кирсем капкара да. Сарыда эмес, капкара болуп кеткен. Саргарып, карарып. Чечинген жери баткак колу. Тамытым эле капкара диге. Итканадандай эмес. Ошондон кийин барып туруп иретке салгыла десем, бакырып кыйкырып чыктыңар. Евросоюздан жибердиңер, кат жөнөттүрдүңөр, кокуй тийбегиле аларга, вообще тийбегиле профсоюз. Ошентип эле жыргап жата берсин. Ирип-чирип деп эле. Анан ошон үчүн тийген эмеспиз. Болду. Ишибиз менен далилдейли да андан кийин. Мамлекет башчысы айткандай, Профсоюздар Федерациясынын мүлкү жана жер участоктары мыйзамды айланып өтүп, үчүнчү жактарга сатылган. Ал эми профсоюз мыйзамдары боюнча алардын мүлктөрү сатылбашы керек. Алардын балансында турган 284 объекттин ичинен 134 объект мыйзамсыз сатылган. Эми бул жагдайдын баары көзөмөлгө алынат. Башкы прокуратурага жана эсептөө палатасына мыйзамсыз ажыратылган объектлерди жана жер тилкелерин мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча ишти баштоону өлкө башчысы тапшырды. Тапшырмаларды жеринен берип сапарын улаган президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарындагы өзгөчө шыктуу балдардын Акылман лицейине пландан тышкары барды. Мамлекет башчысы лицейдин окуучулары менен маек куруп, алардын окуу программасы, жетишкендиктери жана келечек пландары тууралуу кызыкты. Ал лицейде көрсөтүлгөн билим деңгээлин жана таланттарын жогору баалап, окуучуларды өнүгүүсүн улантууга жана жаңы бийиктиктерге умтулууга үндөдү. Muğallim sırası birazdan baylanışıp ekranla çıkar. Ekranla çıkar. Yeah, so the students are based right and we can show you. Бүгүн күнгө жекшембе, бирок өлкө башчы үчүн кадимки иш күн болду. Жумуш күнүнүн соңунда Садыр Жапаров номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатын шайлоодо добуш берди. Мамлекет башчысы 1-айым Айгүл Жапарова менен бирге Бишкектеги номер 1053 шайлоо тилкесинде добуш берди. Белгилей кетсек, номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча шайлоого 25 талапкер катышты.